Саламатсыздарбы, ЛТР телеканалынын сүйүктүү телегөрүүчүлөрү, жаңыдан эле старт алып жаткан туура тамактаналы теледолборуна кош келиңиздер. Теледолбордун эң негизги максаты сиздерде туура тамактануу адаттарын жандандыруу жана жаратуу. Дал ушул биздин көргөзүүбүздө туура тамактануу деген эмне, кантип туура тамактануу керек, кайсыл азыктарды тамактанууда көбүрөөк колдонуу керек жана ошондой эле туура тамактануу менен кандай оорулардын алдын алсак болот. Дал ушул тема алкагында сиздер менен маек курмакчыбыз, талкууламакчыбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде студияда Дени сак үй-бүлө коомдук бирикмесинин жетекчиси, тамактануу боюнча улуттук тренер Чолпонбаева Жыргал Төлөмүшовна жана ошондой эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттери. Маекти баштаардан мурда анда биздин катышуучуларга суроо узаталы. Жаштар, биринчи эле туура тамактануу дегенде оюңуздарга эмне келет, эмне ойлойсуздар? Ал эми туура эмес тамактануу кандай кесепеттери бар, кандай ооруларга алып келет? Туура тамактануу бул албетте ар бир тамактын өз убагында ичүүсү, сүт азыктары, белок азыктарын көп жеш керек. Көп колдонуш керек. Рахмат, ал эми сиз кандай ойлойсуз? Жеген тамагыбыз витаминдүүлүгүнө, биоактивдүү заттарга жараша дагы бөлүнүп кеткендиктен биз тамакты жеп атканда дагы ошол жагына да көп карайбыз. Анан кийин өз убагында тамактануу дагы бул ден соолукка чоң таасирин тийгизет. Рахмат. Дагы бир суроо задайын сизге. Ал эми адам туура эмес тамактанса, кандай көйгөйлөргө, кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Кандай оорулар жаралышы мүмкүн? Биз негизинен ден соолугубуз ошол тамак аркылуу энергия топтогондуктан, мисалы үчүн тамактын составына жараша кайсы заттар жетишпесе, ошол заттар жетишпегендиктен оорулар пайда болушу мүмкүн. Например, мисалы темир жетишпесе, жеген тамакта темир аздык кылса, анда анемия оорусуна чалдыгып калышы мүмкүн. Бул мисал катары. Мыкты, эң сонун. Сиз кандай ойлойсуз? Туура тамактануу деген эмне жана ошондой эле туура эмес тамактанганда кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Негизинен бул туура тамактануу деген бул тамакты өз убагында жеш керек жана ошондой эле эмне тамак жеп атабыз ошого да көңүл бурушубуз керек да. Тамактын составында эмне бар, ошолордун бүт баарын эске алып биз туура тамактанганда анда биз ден соолубузга да пайдалуу болот да. Мисалы кандай пайдалуу болот? Мисалы туура тамактанган адам бул адам ооруга аз чалыгат дагы, ошол эле учурда ооруган учурда дагы ал батыраак сакаят да. Сиздер туура тамактанасыздарбы? Ушул сиздер айткан эрежелерди сактайсыздарбы? Чындыгын айтканда бул мен сактабайм да. Сакташым мүмкүн, бирок аз сактайм. Кээ бир учурда болуп кетет. Кээ бир учурда майлууну көп жеп салабыз. Кээ бир учурда түндө туруп деле тамак жей беребиз. Ошолор негизинен бул ден соолукка да зыян да. Кээ бир учурда биринчи күнү туура тамактанууга баштап, экинчи күнү бүтүрүп коесуз. Туура айтасыз. Ошол биринчи күнү баштап жакшы эле мен диета кармайм, өз убагымда тамактанам дейм дагы, кийин экинчи, үчүнчү күндөн баштап эле кайра эле бул өзүбүздүн мурунку эле принципке түшүп калабыз. Бул менин жеке оюм. Чоң рахмат ой пикирлериңиздер үчүн. Жыргал Төлөмүшовна, ал эми азыркы учурда Кыргызстанда актуалдуу болуп турган, ошол эле туура эмес тамактануунун натыйжасында келип чыккан кайсыл оорулар көп болууда, мисалы үчүн калк арасында? Туура айтасыздар, бүгүнкү күндө тилекке каршы бизде мамлекетте ушундай ас кандуулук деген оорубуз бар. Ушул туура эмес тамактануунун негизинде чыгып аткан, ал эми тастыкталган маалыматтардын негизинде жалпы ушул 5 жашка чейин балдардын саны бүгүнкү күндө 43%-ды түзүп жатат. Ал эми ушул эле жерде кош бойлуу энелердин арасында 61% йод жетишсиздиги болуп жатат. Бул дагы мындай жакшы эмес көрсөткүчтөрдүн бири. Ал эми ушул эле мектепте окуп жаткан балдардын арасында йоддун жетишпестиздиги 43% болуп жатат. 43%га жеткен. 43%га жетип атат. Ошол эле учурда ушул фолий кычкылтеги деген бар. Ушул фолий кычкылтеги элдин арасында жалпы 39%га чыкты. Ушул 39%ды түзүп жатат. Дагы бир көйгөйлөрдүн бири, ушуну айтып кетчү дагы эң маанилүү деп ойлойбуз. Бул задержка роста деген бар. Ушу балдардын арасында бүгүнкү күндө 13%. Туура эмес тамактануунун негизинде ушул балдардын бою жакшы өспөй, ушул 13%ды
түптөп жатат. Изилдөөлөрдүн негизинде демек дал ушундай статистика азыркы учурда бизде актуалдуу болуп турат. Ал эми ошол эле мисалы үчүн темирдин жана ошондой эле анемия дедиңиз. Ал кандайча туура эмес тамактануунун натыйжасы болуп турат. Демек биз тамактануубузда туура эмес тамактанып атабыз, жетишсиз тамактанып атабыз, демек толук кандуу тамактануу болбой жатат. Жана ошондой эле жана азыктар пирамидасындагы азыктар топторунун өзгөчө жана темир, йод ичинде болгон ошолорду биз демек жетишсиз колдонуп жатабыз күнүмдүк рационубузда. Негизи биз көнүптүрүбүз мындай кандай деп айтсам, даамдуу тамактарды жегенге, ал эми ушул сапаттуу жана ушул биздин азыктардын арасында ичинде витаминдерди камтыган, баягы керектүү адам баласына, органдарга керектүү пайдалуу заттарды камтыган азыктарды тилекке каршы азыраак колдонот экенбиз. Мындай деп айтсак дагы болот, жалпы эл арасында 35% салмагы ашыкча салмактагы. Ашыкча салмак болгон калк арасында көп демек. Да. Ошол мүчүлүштүктөр кандайдыр бир ооруга алып келе турганын кантип аныктасак болот? Аз кандуулукту билиш үчүн биз деген жанагы кандын гемоглобинин текшерип лабораторияга сөзсүз түрдө барып ошонун жыйынтыктын негизинде айта алат экенбиз. Ал эми баягы биз айтып атпайбызбы, элдин арасында 35-36%га түзүп атат бул ашыкча салмак. Көйгөйлүү маселелердин бири себеби бул ашыкча салмак терс ооруларга алып келет. Баягы өзүңүздөр билесиздер, эл дагы билип калды бүгүнкү күндө бул жүрөк ооруларга, сахарный диабет второго типа деп айтылып атат. Баягы онкологический ооруларга дагы алып келип атат. Ошондуктан муну жөнөкөй эле ыкма менен билип койсок болот. Бул деген баягы определение индекса массы тела деп аталат. Дененин массанын индексин аныктоо формуласы бар. Ошол формуланын негизинде биздин өзүбүздүн баягы критерий оценки деп аталат. Ошондон билип айтсак болот. Анда жыргалайым, дал ушул дене массасынын индексин аныктоо формуласына кененирээк токтолуп өтсөңүз. Эгерде биз өзүбүздүн индекс массабыз телабызды жакшынакай билип алсак, бул өзүбүзгө мындай кандайдыр бир ашыкча салмагыбызды же болбосо жетишпеген салмагыбызды билип турсак болот. Мунун өзүнүн формуласы бар. Практика түрүндө бүгүнкү күндө биз ушуну көрсөтүп берсек дагы болот. Жыргал Төлөмүшүнда анда келиңиз биздин катышуучулар менен бир каалоочу менен дене массасынын индексин аныктап көрөлү практика жүзүндө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге практика жүзүндө өзүңүздүн дене массаңыздын индексин аныктап алсаңыз болот. Дене массасынын индексин аныктоо формуласы боюнча кантип өзүбүздүн дене массабыздын индексин аныктайбыз? Анда келиңиз, Гүлбурак, сиздин биринчиден эмнени аныкташыбыз керек? Гүлбурактын салмагын билишибиз керек. Гүлбурактын салмагы 58 болду. Биздин катышуучулар бүгүн бизге жардам бермекчи. Биринчиден эле анда Гүлбурак деп дал ушул карточкага атын жазалы. Андан соң салмагын жазалы, салмагы 58 экен. Ал эми боюңарды билесизби, Гүлбурак? Боюңуз 161. Боюн жазабыз анда 161. Салмагын ушул рост квадратиге бөлүшүбүз керек. Чыгарууга жардам бериңиздер анда биздин катышуучулар. Канча болду? Келиңиз анда, адиске көрсөтүңүз чыккан натыйжаны. Канча болду? Гүлбурактыкы 161ди 161ге көбөйтүшүбүз керек, э? Ал эми салмагы канча болду биздин? 58. 58ди биз 25ке бөлөбүз, э? 25. Ошондо 22 болот. 22. Эң туура, эң жакшы болду. Анда мындай көрсөтөлү биздин телекөрүүчүлөргө кандай түшүндүрө алабыз? Биз ошондо азыркы учурда Гүлбурак 22 деген көрсөткүчтү көрсөттү. Бул карта боюнча. Бул карта боюнча туура салмакты көргөзүп атканы. Демек Гүлбурактын бүгүнкү учурда салмагы нормалдуу экен. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул карточканы дене массасынын индексин аныктоо формуласын экранда көрсөтүлгөн сайттан жүктөп алсаңыз болот. Жана ошондой эле сиз өзүңүздүн атыңызды, боюңузду, салмагыңызды жазып, өзүңүздүн дене масса индексиңизди аныктап алсаңыз болот. Жыргал Төлөмүшүнда анда кайрадан биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кайталап өтсөңүз, дал ушул формула боюнча эгер биздин телекөрүүчүлөр өздөрү аныктагысы келсе, көрсөткүчтөрү дал ушундай болсо, бул эмне деген мааниге келет?
Эгерде 18 көрсөткүч болсо, бул деген жетишсиздик, төмөн дефицит масса тела деп аныкталат. Эгерде 18 көрсөткүчтөн 24-25 көрсөткүчкө жетсе, анда биз ортосунда болсо, же? ортосунда болсо, анда биз нормалдуу салмак деп эсептелинет экен. Эгерде 25-тен 30га чейин болсо, анда ашыкча салмак, ал эми 30дан көбүрөөк болсо, анда бул деген семиздик деп аталат. Бул оорунун белгиси болот. Ашыкча салмактуулук деген диагноз коюлат демек. Диагноз коюлат. Түшүнүктүү. Ал эми ушул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, сөзсүз ушул дененин массанын индексин аныктоо формуласын билиш үчүн биз деген өзүбүздүн салмагыбызды билишибиз керек. Анан сөзсүз түрдө өзүбүздүн боюбузду дагы билишибиз керек. Ал үчүн үй бүлөлүк дарыгер топтору бар бизде. ФАП бар жергиликтүү. Ошол жерде боюн туура баягы ыкмаларын колдонуп билип, Адистер тарабынан, адистердин көзөмөлүндө аныктап, андан соң анан өзүнө билип алыш керек. Өзүнө билип алыш керек. Ошондо гана ушул ИМТ деп айтылат, индекс массы телосы туура чыгат. туура тамактаныш үчүн эмне кылыш керек? Кантип туура тамактаныш керек? Кандай кеңештериңиз бар? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар, ошонун негизги баягы 10 сунуштамалары бар. Ошонун бирден биргиси бул ар түрлүү тамактанууну билдирет. Ар түрлүү азыктар биздин рационунда күнүнө болуп туруш керек. Бул эң маанилүү. Ал эми экинчиси болсо, баягы пирамида питания деп аталат. Ошонун биринчи кабатында нан, дан өсүмдүктөрү дегендер бар. Ошол нерселерге көңүл буруш керек, себеби ошол нан, дан өсүмдүктөрдүн негизинде адам баласы кубаттуулукту алат экен. Ал эми ошол жерде эле жайгашат картошка, крупалардын түрү, ушул жерде күрүч, кукуруза, гречка деп аталсак болот. Ушунун баары нан өзүнчө. Үчүнчү болсо, бүгүнкү күндө биз ушундай маалыматты таратылып атат. Биздин медициналык тастыкталган маалыматтар боюнча күнүнө рациондо 400 граммдан кем эмес ушул жер жемиштерден салат жасап жегенге аракет кылышыбыз керек экен. Чоң адамдар үчүн күнүнө. Ал эми ушул физикалык дагы активдүүнү унутпашыбыз керек, себеби бул дагы өтө маанилүү, баарыбызга белгилүү. 30 минуттан кем эмес баягы физическая активность, ходьбаны рекомендовать этип атабыз, ошондуктан бул дагы маанилүү. Анан албетте ушул жерде айтып кетиш керек, ушул майлуу тамактардан биз алыс болушубуз керек экен. Колдон келсе ушул майларды азыраак жешибиз керек экен. Биздин балдар абдан жакшы көрөт ушул колбаса, баягы переработанное мясо деп аталат, же болбосо иштелген эт. Мунун дагы терс таасирлери абдан көп экен, себеби иштетилген эттин ичинде тилекке каршы баягы пайдалуу адам баласына керектүү заттар, жанагы витаминдер болбойт экен, себеби алар өтө бийик термический обработка өтөт экен, башка бир дагы ыкмаларды колдонот экен. Күнүнө ушул рационунда балдарга биз өзүбүз кандайдыр бир берип үйрөтсөк, алар чоңойгонунда ушул жаман ооруларга дагы алып келет экен, тилекке каршы ошол бирден бир бул жүрөк оорулар, сахарный диабет, баягы онкология ооруларга алып келет. Колдон келсе кант менен тузду өтө аз өлчөмдө колдонушубуз керек экен. Ал эми туз болсо, туз жөнүндө биз ушул бүт жеп аткан, күнүнө жеп аткан тамактардын ичинде 6 граммдан ашыкча болбош керек. Жеке эле туз эмес, бүт эле тамактарга кошулган туз. Түшүнүктүү. Анан дагы эң маанилүү биз айтып келатабыз бул жөнүндө дагы, бул 6 айга чейин жалаң гана эмчек эмизүү. Анан 6 айда сөзсүз түрдө балага кошумча тамакты биз сунуштайбыз. Ошол 1 жашка чыккан бала бүгүнкү күндө бүт үй бүлөлүк семейный стол деп биз айтабыз. Ошол семейный пища семейного стола 1 жаштагы бала 8 основной продуктылар бар, ошонун баарын жеп калганга жакшы болот эле. Чоң рахмат Жыргал Төлөмүшовна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда тамактануу менен байланыштуу болгон оорулар тууралуу маек курдук. Эң башкысы сиздин ден соолугуңуз, саламаттыгыңызга, сиздин тамактанууңуз туурадан түздөн түз таасирин тийгизерин унутпаңыз. Жыргал Төлөмүшовна, биздин телекөрүүчүлөргө айта турчу кеңештериңиз? Урматтуу көрүүчүлөр, туура тамактануу бул ден соолугуңардын булагы.
Чоң рахмат, туура айттыңыз. Жана ошондой эле сизге, бүгүнкү биздин катышуучуларыбызга, бүгүнкү студиябызга конок болуп келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Туура тамактанууга аракет жасаңыздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, унутпаңыздар, мындан кийин туура тамактануу адаттарын өзүңүздө жаратыңыздар жана улантып кетиңиздер дейли. Сак саламатта туруңуздар, туура тамактаныңыздар.